Allah Azze ve Celle Kur'an'da Nisa suresinin 110. ayetinde uşunday deydi. Kim günah iş jasap je öz canına zulümdük kılsa, andan soň Allah'dan keçirim surasa, anda al Allah'ın keçirimdүү, meýerimdүү ekendigini tabat. Neken Allah Taala bu ayatты açık ayatlardan birinde neken kim günah iş jasagan bolsa, je bolsa canına zulümdük kılуу degen nerse şu düşünüş gerek da. Canına zulümdük kılуу degen ne dese, alınдар aytat. Adamdın özü günah jasoosu, özü bul özüne özü zulümdük kılуу. Bıçak menen sayıp, muunu ölüp alıp, je bolsa bir kanday bir butun sındırıp salıp, kayсы birinde eң çoң özüne bunday eң adamga jaman nerse zulüm degen bolsa, bирок andan da çoң nerse bar zulümdük degen, bul günah da. Günah kılgan adam bekerine aytılбайт da, alımların biri aytat. Günöөнү külüp kılgandar ыйлап жооп берет дейт. Некен күнөөнү күлүп кылгандар ага ыйлап жооп берет. Күнөөнүн зыяндыгы ушунчалык субханалла аны түбөлүктү бүтпөй турган азапка сала турган нерсе. Биз ойлошубуз мүмкүн да, эми кандай десем, эмне болмок эле деген бар бизде, жашообузда баягы эч нерсени көңүл бурбайбыз го көп убактарда. Ошол сенен өзүнө зулумдук деген söz şurekki. Ошол күнөө субхана чоң зулум. Kim күнөө иш жасап, же өз жанына зулумдук кылса, андан соң Алладан кечирим сураса, кийин ошол жашоосунда болуп аткан нерсенин ичинде ошо күнөөсүнө кечирим сураса, өзүңдүн кечиримиң жөнүндө сөз суроо жөнүндө келгенде, бул өтө бир оор нерсе. Bir nerse kılasın, ana erki güçlüler gana geçirim suraylat kenda. Mel pendenin ortasında olsa, mesela bir ol nerse oturan bolsa, oşo pende menen pendenin ortasında geçirim suraş öte çoң oor nerse da. Nafsine öte oor gelet. Bирөөгө мындай bir oorçuluk kılıp turup, anayın oşol nersenin moynuңа alуу, bul баардыгын эле колунан келе бербейт. Gerek bolsa ошол үчүн бүт нерсең бар талгам кетиши мүмкүн. Үй бүлөң, достчулугуң, баардык эмнең болуп аткан болсо ошонун баардыгын талкалап кетиши мүмкүн да. Ошо сен Алла Таала бул биздин ыймандууларга кайрылып айтып атты. Негизинде эле Кур'ан, хадис, шарият бул кимге десе, бул мусулмандарга, ыймандууларга тиешелүү нерсе. Эгерде bir адамдын ыйманы алсыз боло турган болсо, ага канча кандай деген нерсени кыла берсең деле баары бир. Al düşünbeyt, düşüngüsü de gelbeyt. Antkese al başkaça düşünügü var da, iman jönündө düşünügü başka. Bирок кара, Allah Taala ушуну айтып аткан да. Андан соң Алладан кечирим сураса, анда ал Алланын кечиримдүү жана мээримдүү экенин табат. Же болсо эмне экен? Пенде эч качан кечирбеши мүмкүн экен. Бирок Алланын кечирими, райымы дайыма алда экен, дайыма бар экен. Аны табат дейт сөзсүз. Эмне үчүн мында Алла Таала мындай карасаң бул аятта уверенный айтылат да. Мындай так айтылып атат да, кечирилет, көрөсүң, табасың дейт. Дегени эртең эле ахирет болот. Баардыгыбыздын кичине ахиретибиз бар, билесиңерби? Мындай акыр заман десе, баардыгыбыздын акыр заманыбыз бар. Ар бирибиздин акыр заманыбыз бар. Ар бирибиздин кыяматыбыз бар. Ал кичинекей кыямат чоң кыямат болуп берет. Кичинекей кыямат бул өлүм. Баардыгыбыз ошонун даамын татабыз. Мына ошол мезгилде эле таап көрүп аткан да. Ал күнөөсүнүн мойнуна алганын ошондо таап алат. Ошондо эле субханалла көрөт экен. Эми кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны көп айтат экен. Ким күнөөлөрүнүн кечирилишин көп суранса, ал үчүн Алла Таала баардык кайгыдан кутулуу, кыйынчылыктан чыгуу мүмкүнчүлүгүн бергенде эле, ал күтпөгөн жерден жакшылык насип кылат экен. Эмнекен адам өзү мойнуна алуу менен ошо күнөөсүнө кечирим суроо менен ошол замат эмне экен, ал өзүнүн ойлобогон нерсесинин жолун табат экен. Баардыгы тең айтат го, мен жолум жабылып калды, эмнедир ишим болбой калды, эмнегедир менин жашоом бузулуп баратат, эмнеге деген нерсе бар да. Ошол баардык нерсе ошо күнөөсүнүн тоотпой эле ошо күнөө кылып жүргөндөн болот.
Ошол адам тоотпой эле эч кимге мындай мен независимыймын дегендер бар го, өзүнүн мүмкүн албайт да. Качан гана ошол нерсени мойнуна алганда, анан кийин иншалла Аллахым сенин жолуңду ачып берет. Ошол күнөөңдү мойнуна алып кечирим сураш керек экен да. Же болбосо Алла Таала сени менен мени сындырышты каалайт. Шайтан сынба койду. Ал эмне кылды? Жок да. Буйругун аткарбай мен деп койду да. Же болбосо адам өзүнүн ичиндеги мен деген нерсесин сындырыш керек экен да. Мындай эго деп коет го, же болбосо свое я деген бар билесиңер. Мен bir kitap okudum ilgili psixologiyalik kitap ekan, svoyo ya deganchi. Adamdan deydi da, eğer özüm men degende ойготпосоң дейт ал кишичи, анда сен бул эч нерсеге жетишпейсиң дейт да. Сен мында эң төмөнкү болуп каласың деп айткан экен да. Бирок бул эмне экен? Шайтандын окуусу экен да. Адам качан өзүн сындырганды үйрөнсө, качан ошондо мен деген нерсесин тепсесе гана, мына ошондо субханалла ал адам өзүнүн туура жолун, акыйкатын табат. Аллах Таала сындырат акырычы. Бул дүйнөдө болбосо ахиретте тозокко салып сындырат да. Сынбай койбойсуң. Эмне үчүн билесиңби? Анткени Куранда ушул көп аяттар келет да. Аяттарда ушул кыяматта бул дүйнөдө капырлык кылып, Кудайына баш ийбей жүргөн адамдар туруп алышып, ошо кыяматтын көрүшүп алып, адам тирилип атканын көрүп туруп, эмне кылат экен? Ушундай нерсе акыбалга түшөт экен да. Мунду Я лайтани кунту тураба дейт да. Алла, биз ушу жөнөкөй турап топурак эле боюнча калбайт белек. Эмне бизди кайра тирилтип салдың? Чын эле ушул күн болот беле, чын эле анык беле дешет экен да. Бул жалган дүйнөдө ушу теке бериленбей эле намаз окуй берсем болмок экен, теке бериленбей эле Кудайым таанып жүрө берсем болмок экен, теке бериленбей эле ушул кыл дегенди кылсам болмок экен деген нерсе баягы өзүнүн мындай сыпатын айтат экен да. Эмне себептен кылганын кыяматта айтат экен да. Эмне себептен ушундай кылып жүргөнүн билет экен да, билбей койбойт экен. Анткени ачык айкын күндү алчы турабы? Ал күн ушундай экен. Ошо себептен субханалла, ошо бул дүйнөдө текеберленип, Кудайын тааныбай, намаз окуу десем окуп жүргөн, арак ичпе десе ичип жүргөн, чекпе десе чегип жүргөн, зына кылбаса зына кылып жүргөн, ойлонбой эле мындай айткан жашоодо мен ушундай нерсе, мен деп баягы мен өзүм жыргап жашашым керек, мен момуп жүрүшүм керек, мен деген адамдардын баардыгы тең өзүнүн кемчиликтерин табат экен да. Бизде намыс дейт го, карасаң, намыс, анан кийин баягы жашоодо көп нерсени айтышат го, мен намыстуумун. Мен көп угуп атам азыр күндөр, мен аялдардан деле угуп атам, эркектер, мен намысым каякталат, мен туура бирок намыс кылыш керек экен. Бирок субханалла, сен эмнеге намыс кыласың? Эмнеге намыс кыласың да, мисалы алсачы? Эмнеге намыс кыласың? Көчөдө жатканга намыс кылбайт. Балдарынын түйүнө арак ичип алып, кыйкырып сөгүнүп турганга намыс кылбайт. Карасаң, бирок динге келгенде намыстанып калат десең. Карасаң ушундай нерсе. Процент алганга намыстанбайт. Бирок субханалла бирөөнө мындай намыстанбайт да, негизи күнөө иштер алар намыстанбайт да. Карасаң андай нерсе субханалла. Зына кылып атканга намыстанбайбыз эч кимибиз. Уурлук кылып атсак намыстанбайт. Субхан үйдө отуруп бирөөнү ушактап атса намыстанбайт. Ошо кой бул мен эркекмин да, же болбосо кой ушул мусулмандын ишиби деп мындай өзүн өзү такып этпейт экен да. Бирок намыс кылат экен. Кайсы нерсеге? Субхан динге намыс кылат экен. Эмнеге мен ошого окшош мен күнөөм жок дейт го. Ошо күнөөгө канча ичкен ошонун күнөөсү көп, менин күнөөм жок. Ошол окусун намазды мен окубайм. Же болбосо эмне экен? Аны тиги кылсын мага, мен кылбайм. Кандай карчы кандай? Шайтан да субханалла ушинтип экен да. Эми кара ошол намысты Алла Таала сындыргыла деп атат да. Менден кечирим сурагыла дейт да. Анткени Алладан кечирим сураганды билген адам пендеден да кечирим сурагандан уялбайт. Эмне үчүн ал сынган да, анын жүрөгү сынган. Жүрөктө иман бар. Качан Алла Таала адамдын жараткандан кийин нафсини ошо эки пешенин ортосунда койду дейт да. Анан адамдын иманын жүрөккө койду, жүрөктүн ичине. Жүрөктүн ичине салып койду иманын. Эми субханалла бул негизинде жүрөктүн ичине иман кирген болсо, адам некен Роббисине жалынып жалбарганын уялбайт экен. Анын буйругун аткаргандан уялбайт экен. Бирок качан анын жүрөгүнөн баягы эмени чыгып кеткенде, иман чыгар замат, ошондо нафсы кире алат экен да. Нафсы кире калат экен да. Эми нафсы субхан толук башкарып калган мезгилде адамда эмне башталат экен? Кедей болсо дагы эмнеге текеберленип баштайт экен? Кедей болсо дагы. Ошол эле мезгилде субханалла оор өлүп баратса дагы, же болбосо ушундай бир өлүм ажалып турса дагы эмне кылат экен? Жок деген боюнча өтүп кетет экен. Ушундай экен, нафсиден ушундай нерсе экен.
Ошол себептен эмнекен Алла Таала сиз менен беши сындырышты каалайт. Сынасың акыртыы. Сынбай койбойсуң. Аллах акыртүү сындырат да. Мен эме кыла берем, бир байке бар эле. Бир жолу кетип баратып, ассаламу алейкум, кандайсыз? Мешит жака өтсөңүз жакшы болмок. Жакшы болот эле. Ушундай бир намаз окусаңыз, ахиретиңиз ойлосоңуз, эй молдо деди. Сени мечитиңе бутум сынсына барам деди. Бутум сынсын барам ошону деди. Алла кудурет сат, субханалла. У эбеден тиги мен повороттон өтүп ар жерге жеткенче эмеден тепкичинен учуп кетти да. Буту сынды. Ярдан кийин бир күнү со эртең мен багымдат кабыл барсам, эшиктин алдында турупту, мечиттин эшигинин алдында турупту. Мындай калтылдайт, мечитке кире албайт. Суук эле, мына ушундай суук эле. Эшиктин алдында, мечиттин алдында турупту. Тердеп алган, муздак тер баскан. Ушундай бир эме да. Анан кийин айтат, молдоке, мен кечир, мен тилимен жаңылдым. Бутум сынсын, мен эми келдим. Алла Таала сөз бердим эле, мынакей Аллахым ушундай кылды мени. Мен сага айттым эле, кечир мени дейт да. Бирок ушул адам азыр өтө такыба адам азырчы. Көрсө адам субханалла, некен ошон некен сыйың менен келбесең, ийиң менен келесиң ушул нерсе бардыгы тең. Ушул нерсе көңүл буруш керек негизичи. Ошол кечирим суроо ушундай болот. Адамдын жашоосу субханалла мындай бир дайым эле өйдө көтөрүлө бербейт, бир күнү чөөсүң. Ал оңой эле да, факты да туурабы. Кичинекей болчусуң, мындай көтөрүлүп келдиң, эми 40тан өткөндөн кайра ылдый кетесиң да. Тура пиковый состояние 40 боло турган болсо 40тан кийин ылдый кетесиң. Канча болсоң деле субханалла ылдый чөөсүң, анда каарлык. Алсыздыктан алсыздыкка сен анда барасың, барбай койбойсуң, туурабы. Ошой деле күйлү күчтүү болуп тура бермек менен, акылың толук боюнча турмак менен ошой. Жок, кандай болбойт. Бүгүн болсо эртең сөзсүз субханалла алсыздыкка келесиң кайрачы. Ошол себептен мынекен биздин бардык нерсебиз калып калбайт экен. Сулуулук, жаштык, кубаттуулук, күчтүүлүк, мунун бардыгы эмнекен бир күн болсо бир күн бүтөт экен. Мунун ресурсу бар экен да. Аллах Таала ушундай кылып койгон. Анан улам айтат да, сен өзүң карабайсыңбы депчи. Алла Таала карабайсың, сен кимсиң? Сын дейт да, сын. Бул дүйнөдө сына турган болсоң, сен ушу сынганы сен карасаң ушундай бир кечирим тилөөнү сынуу деп айтып атам. Эмне үчүн дегенде, анткени себепти ошо тилиң менен, дилиң менен сына турган болсоң, анда сенин калган нерсеңе убада берилген. Тилиң менен, дилиң менен сын, ар жагына Кудай Таала баардык нерсени убада кылган. Токтот бүгүндөн баштап, күнөө кылышты токтот, бүгүндөн баштап кечирим сура. Бүгүн анткени эртеңки күнгө эч кимдин гарантиясы жок. Эртең ким эмне болорун эч ким эч качан билбейт, ушуну унутпаңыздар. Анткени эртеңки эч кимдин гарантиясы жок. Канча нерседе, кайсы машинада келдиң азыр, маркаңды эле мисалы, кандай машина менен келдиң, кандай үйдө жашап атасың, кандай нерсе, бирок ошонун кадыр баркын кетире турган күн бар да. Ошол күнгө чейин кечирим сурап алыш керек негизичи. Шейхтер ушундай айтат го. Адамдын башына проблема келмей болбойт экен. Келбей койбойт экен да. Бирок ошонун мисалы кафарасы, ошондон жеңилүү, жымдайт, ошолордун оңой өтүү жолу бул кечирим суроо экен. Сразу ошол замат мойнуң ала коюшуң керек экен да. Бир нерсе келди, башың оор келди, жөн эле келген жок ал. Ойлонуп коюш керек экен, чөтө мен күнөө кылган окшойм. Бир жериң бир нерсе болуп кетти, үйгөн керек болсо бир нерсени сайып койсоң, дырт деп бир нерсе болуп кетти. Ошол жерде да, значит, бул бир нерсең туура эмес. Машинең болсун, малың болсун, жериң болсун, адамдар менен болгон мамилеңде болсун, эмне кылышың керек экен? Сразу ойлоно калыш керек экен адамчы. Эмне мен кеттим менин? Эмнем туура эмес болду? Ошол zaman Алла кечир, бул проблема сенден келди, эми сен чечпесең эч ким чечип бере албайт. Аллах ушуну каалайт да, бизденчи ушул пендесин ушинтип сурап турушун каалайт. Эгерде сен сурабай кое турган болсоң, анда Алла Таала айтат, мейли дейт, дагы бир аз мындай айтканда мындай эменин газдын эмесин дагы кичине көбөйтүп коет да, мындай кичине дагы көбөйтүп коет, мындай табы дагы көбөйөт да, мындай. Ар бир проблема мындай өсөт, мындай өсөт. Качан гана субхана я Алла, мен кечирим, сен мени ушу күнөө көрмүн деп туруп өткөн сайын баягы кырын өчө баштайт да. Бирок унутпаш керек, ал дайыма деле күйүп турат алчы. Күйүп эле турат да. Ушундай нерсе. Ошон үчүн некен мунун акыйкаты ушул экен машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, мен ар күнү 70 жолу Аллага тооба кылып, Алла Тааладан кечирим тилейм деген экен. Пайгамбар болсо дагы некен 70 жолу күнүнө тооба кылат экен, эмне кылат экен? Кечирим тилейт экен. Пайгамбарга карасаң, шариаттын өзүндө бир мындай эме бар да, пайгамбарлар тууралуу термин бар да, термин бар. Ал кандай десе, пайгамбарлардын күнөөсүздүгү. Алар күнөөсүздүгү, алар
натурасында Алла Таала тандап койгон аларды. Алар төрөлгөндөн баштап вот эти ата-энесинен бери тиянан бери эсептеп келе турган болсо, керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата-энеси дагы бир дагы бутка жанагындай бир башка кудайларга сыйынган тамакты да жеген эмес, аларга катышкан да эмес. Аллах Таала сактап койгон да. Эми кара, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды керек болсо пайгамбар бир да жолу күнөө болгон иштерге барган эмес. Пайгамбардын адаты ушул экен да. Бир сирада бүт баягы пайгамбардын сахабаларынын айтышы боюнча бир дагы жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күнөө кылган. Да пайгамбар бир айтат, мен ушундай бир адамдар кылган тойго баргым келди дейт да. Баргым келди, бирок бир күнү барайын деп жакшы эле неме кылдым дейт. Жолдон келатканда бир кандайдыр бир үн мени эмне кылды дейт. Ундай бир мындай карап меткенче эмне уйкум келди дейт да, жатып кетсем эртең менен таң атып кетти дейт да. Керек болсо эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай жаш кезинде да мындай пайгамбар болуп турганда да бир да күнөө кылган. Алардын күнөөсүздүгү туурасында. Эми кара, ушул адам сиз менен бизге жакшылык каалап атып, ушул адамдарга дин жетсе экен, Алла Тааласын Кудайын тааныса экен деп атып, эмне кылган? Таяк жеген. Бир да күн болбоп туруп пайгамбарыбыз ушу таяк жебеген, тил укпаган. Бир да күн болгон эмес экен да. Эми кара, эми адамдын мисалы пайгамбар болгондон кийин, мисалы Меккеден Медине көчкөндөн кийин пайгамбарыбыз падыша катарында келди да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир да күн бизге окшоп матраска жатпаптыр да. Жатканда ушундай жатып турганда Хазирет Умар ыйлайт го бир күнү пайгамбардын жанына келип, мындай карап туруп, "Я Расулалла" дейт. Дени пайгамбар мындай турса, буякта жана чийдин издери калып калыптыр да, мындай денесинде. Пайгамбар өтө жумшак адам болгон да. Анын чийдин изи калып калды. Хазирет Умар: "Я Расулалла, сиз Хосройду, Часройду карачы" дейт. Алар кандай хан сарайларда жашап атат дейт да. Сиз деле ушундай хан сарайда жашасаңыз лайыктуу го. Сиз Алланын элчисисиз го. Сизге ушундай жарашат го дегенде, "Жок" дейт да. Андай эмес дейт. Эмне үчүн андай эмес? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тандоосу башка эле. Биз анын тандоосу бул дүйнө эмес болчу, ахирет болчу. Же болсо керек болсо азыр эле бейишке алып кетип калалы сени. Сен азыртан эле бейишке алып кетели деген мезде, жок, мен үммөтүм, мен ушуну аркаман ээрчиген, мен аркаман ээрчиген баардык, мен мусулманмын деген адам бейишке кирмейм, мен кирбейм деп койгон. Карасаң кандай? Бир айлап кээ бирде үйүндө түтүн чыкпай калган. Түтүн чыкпай калган дегени бир айлап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй-бүлөсүндө тамак жөө болгон эмес. Кадимки эле обычный эле субханалла биз жеп аткан тамак деген нерсе болбой калган да. Тамак жок. Айша энебиз бир күнү ушундай бир бая эме болуп калды дейт да, отуруп пайгамбар өтүп кеткенден кийин бир күнү колуна тамак алды, курсагы ток, анан бир аз толуп калган эле да. Ыйлады дейт да. Биз пайгамбарыбыз убагында дейт, кээ бирде бир ай бою мындай бир казан аспайт элек дейт, үйүбүзгө очокто чыкпайт эле дейт. Мына ушунчалык даражадагы адам да. Падыша болуп турса дагы, пайгамбар болсо да тамакка тойбогон адам, эми ошонун күнөөсү жок. Анан кийин буттары шишип кеткенге чейин, ушундай буту шишип кеткенге чейин эмне кылган? Ибадат кылган адам. Пайгамбарыбыз. Бирок эмне кылды дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алладан эмне аткан? 70 жол тооба кылып, күнөөсүн кечирип тилеп атат. Эми карасаңыз, сиз менен биз болсо, эртең менен тургандан баштап жалган айтабыз, билесиңерби? Эртең менен тургандан баштап жалган айтабыз, кечке чейин жалган айтабыз. Эң эле жөнөкөй телефон менен мисалы, "Ассалам, каяктасың" десе, "Баратам, үйүнөн чыгайлык" да. Канча ушундай бир көз көрүнө калп айтабыз, субханалла. Көз көрүнө ылгабай арам жейбиз. Каяка кирип тамак жеп атканын карабайсың, адал бекен арам карабайсың. Субханалла, эртеден кечке бирөөнү гыйбат кылабыз, ушактайбыз. О, президент калбай калат, депутат калбай калат, эч кимисин калтырбайган ушактайбыз. Кошуна, бир тууган, без разницы да, баарын ушактайт. Эртең менен кечке чейин иши ошол. Анан кечинде тим эле ушундай бир түр адам эмнеге чарчайт билесиңерби? Психологдор ушундай дейт да. Баягы негизинде күнөө иш кылуу, ошондой эле күнөө жанагы бир нерсе кылуу пайгамбар шарият боюнча адамга эмне берет? Алсыздык берет деп айтат. Эми азыркы замандын психологдору да айтып атат да, адамдар эмне үчүн мурункуларга караганда алсызыраак, анан кийин мындай бат эле чарчап калып атат дейт да. Десе, бир нерсе экен да. Эртең менен кечке чейин только негативный нерселерди айтат экенбиз да. Негатив экен да. Мындай
пайда бере турган нерсе эмес экен. Только өзүбүз талкуулай турган нерселерди айтат экенбиз, ошо менен алектенет экенбиз да. Ошонун себебинен дейт да, кечинде биз жатканда постоянно эмне кылат экенбиз? Только жыгылат экенбиз да. Биз только жыгылат экенбиз. Кантип жыгылабыз десе, ушундай бир жанагындай бир чарчап, демек керелден кечке чейин бетон куйган адамдай чарчайт экенбиз да. Эмне үчүн анткенсе эртеден кечке чейин субханалла биз өзүбүздүн башыбызга кереги жок нерсени алабыз да. Информацияны кереги жок информациялар субханалла, кереги жок нерсе. Сүйүү темасында көп нерсе бар экен да. Аны окуп отуруп жинди болуп кетчи дейсиң да. Адамдын өлүмү жөнүндө да ушунча көп нерсе бар экен субхан. Аны угуп да жинди болуп кетчи дейсиң да. Ушундай дүйнөсүндө проблеманы мисалы өзүнүн үйүндө керек болсо мындай тооканасынын эшиги жабылбайт, бирок дүйнөсүндө проблеманы айтып отурат го. Карасаң өзү ушундай нерсе. Үйүңдө тооканаң керек болсочу, мындай жакшылап ойлоп көрүп турган болсоң, өзүң үйүңдө мындай резетканы мындай нетип отурат да. Бирок сенин проблемаң Австралияда кенгурулар суу жетпей калыптыр. Карасаң эми субханалла. Австралияда кенгурулар эмне аласың? Субханалла, ушундай бир тет жакта бир киттер өлүп калыптыр дейт суунун жеңинде. Ал миллиарддаган жылдардан бери киттер сыртка чыгып өлө берген алчы. Greenpeace болбосоң элечи. Ошондой нерселер менен адамдар өзүлөрүнүн баштарын жасап. Бирок негизги маселе айта турган башка нерсе да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне айтат экен? Күнүнө 70 жолу тооба кылып, 70 жолу Кудайдан кечирим тилейт экен. Ошондой. Биз сиздерди иншалла чакырып аткан нерсе эмне? Кудайдан биз күнөөбүздүн кечирилишин тилеп турушубуз керек күнүгө. Анткени күллү нафсин заикатул маут. Ар бир инсан өлүмдөн даамы татат. Бүгүн эртең татат, татпай койбойт. Бардыгыбыздын келатканыбыз ошо эки. Каяка умтулуп баратканыңды деле түшүнбөй каласың, элечи. Канча деген цель, канча деген максат, бирок күллү нафсин заикатул маут. Бардык инсан өлүмдөн даамын татат. Ошого эле баратасың да. Башка эч жака барган жоксуң, унутпагын аны. Канча бийиктикке жетсең деле, кандай нерсе алсаң деле, жеген нерсең сеники, ичкен нерсең сеники, кийген нерсең сеники, субханалла, калган нерсенин эч нерсеси сеники эмес. Бардыгы мураскордук. Өзүбүз менен алып кете турган нерсебиз ыйманыбыз эле да. Болду. Кылба деген жокпуз да. Кыл. Өлбөчүдөй окат кылыш керек. Планыңар 20-30 жылга болсун да. Бирок субханалла, 1 саатка, кечкиге үмүт кылбаш керек да. Пландарды койгула, субханалла, неберемди көрөм. Мисалы балалуу боло электеңер, 50-ге чыккан балалуу боло элек болсоңор да, аз балалуу болом иншалла. Ошо баламды үйлөнтөм деп берди да, мейланда. Не жалко, субханалла. Эмнекен аракет кыла бериш керек. Бирок иман маселесинде кечигип атабыз. Ар бир секунд кечигип баратабыз. Дүйнө маселесинде эч качан кечиккен жоксуң, унутпагын. Эч качан кечикпейсиң. Не поздно субхан үй салып коюш, аял алыш, субхан балалуу болуш эч качан кеч эмес. Ошондой китеп окуш, диплом алыш кеч эмес субханалла. Эч качан кеч эмес. Аракет кылуу керек дайыма. Коучтор барла, бизнес тренингтерди өткөздүргүлө, ошолор жер баргыла, чуркагыла. Бирок субханалла, иман маселесине келгенде кечигип баратабыз. Кечигип баратат деген сөз, уже жетишпей баратасың деген сөз. Жетишпей калдың. Эмнеге жетишпей калдың? Анткенсе ар бир секунд өткөн сайын өмүрүң өтүп атат. Бул дүйнөнүн маселелерине жетишпей калсаң эчтеке эмес. Сенин балаң абарым акылга чыгып кетип калышы мүмкүн да. Мындай сен мындай неисполнимый мечталарың болушу мүмкүн. Мындай эметер мечта менен жашайт адам туурабы? Үмүт менен жашайт. Бирок ошо үмүттөрүң аткарылбай калышы мүмкүн. Бирок ал главный нерсе эмес. Ал кабырга киргенде, кабырга мүрзө киргенде сурабайт да. Так, сен болмо үмүтүң аткарылбай калды. Мечта айтып жүрдүң эле, эми жетпей калдың, эми кечирип кой дебейт да. Анын иши башка. Ошол себептен субханалла, некен кечигип калбайлы. Кечирим суроо бул ар бирмеде. Мен бая бир хадисте айттым эле, пайгамбар саллаллаху алейхи келген жакшы бир хадистерден. Кеч жаткан мезгилде эмне кылат экен? Шайтан адамды акыркы демине чейин, көзү жумулуп калганга чейин, жумулуп баратканга чейин мынтип акырында үйлөйт экен, деп үйлөйт экен. Аны эртең менен үйлөйт экен. Турайын десең тургузбайт экен. Кечинде болсо тооба кылдырганга жеткизбей аракет кылат экен да. Алла кечир мени деп айта турган болсочу, түтөп кетет экен да. Шайтан ушундай бир акыбалды таба албагат экен да. Жанагындай бир денесине бензинден чачып туруп өрттөп ийгендей болот экен да. Мен керелден кечке муну күнөө ишке түштүм эле. Керелден кечке ушундай кылдым эле. Дейт экен да.
Эми бул кечирим сурап койду. Анткенси Алла Таала айтып атпайбы? Кичинекей эле оозуң учун кыймылдатып кой дейт да. Мен жетиштимин дейт. Мен баардык нерсени ушундай нерсе. Анда Алла кечирип кеткен. Эми карасаң, ошол эле бир адам 5 маал намазын кечке чейин окубай кылды. Жүрдү, өткөзүп үйдөн өмүрүн уктап жатты. Шайтан андан качып безет качат экен, безип качат экен. Тигин өкүрсө, мында безип качат экен. Жок дейт экен. Мен сенин кылган күнөөңө тиешем жок дейт экен. Жок, мен сенин эч бир тиешем жок деп качат экен. Бирөөсүндө субханалла, ушунда бир сен кечирим сураганына карачы кандай, ал мээнет кылып атат өзү менен. Бирок ошол эмес коркут экен да. Анткени билет да, ошо күнөө кылган себебинен, кечирим тилебей, текеберлеп койгон себебинен ал тозокко буйрулуп калган. Эми дагы тозогум мындан да көбүрөөк болуп кетпес экен деп коркут экен да. Ушундай экен. Абу Хурайра деген сахаба пайгамбарыбыздан мындай деген айтат экен. Момун пенде бир күнөө кылганда жүрөгүндө капкара чекит пайда болот. Момун пенде күнөө кылганда жүрөгүндө капкара чекит пайда болот. Эгер тооба кылып, ал күнөөдөн баш тартса жана күнөөлөрүнүн кечирилишин Алладан тилесе, жүрөгү ал кара чекиттен тазаланат. Эгер күнөөсү көбөйсө, андан каратак дагы көбөйөт, акыры барып жүрөгү толугу менен карарат. Некен? Ошо күнөө деген нерсе ушундай. Мисалы, бүгүн эле намаз окуп баштадың дейле, бүгүн баштадың намаз окуп жүрөсүң ушундай. Бирок акырындык менен бир күнөөлөрдү кыла атат экенсиң да. Ошол нерсе токтотпогон себебинен адам жүрөк карап отуруп, бир күнү карасаң эле намаз окуп алды. Эмне намаз окубай калдың? Эмне Алла жолуна чыкпай калдың? Эмне орозо тутпай калдың? Эмне Кур'ан окуй? Эмне таалимге келбей калдың? Эмне сабактарга келбей калдың? Десе, билбейм, молдоке, билбейм. Эмнеден болуп атканын билбейм, ушинтип кетти. Анан кээ бирде сурайсың да, абалки мындай бир нерсе мындай бирөө менен уруштуңбу? Ушундай момдо болуп кетти, тигинде болуп кетти. Барды келди карасаң, ошол постоянный күнөө кылган да. Негизи адам жүрөгүн эмне кылыш керек? Сакташ керек. Адам жүрөгүн сакташ керек. Коргон калыш керек. Хазирет Абу Бакыр ушундай дейт да. Адамда 4 коргон бар экен. Коргон, дубал. Биринчи дубал неден экен? Чоподон экен. Экинчи дубал колодон экен. Үчүнчү дубал күмүштөн экен. Төртүнчү дубал алтындан экен. Эми дейт, ошол коргонду дейт да, шайтан жок кылганга аракет кылат экен. Биринчи дубалдан өтсө, экинчисинде оңой болот экен. Экинчисинде өтсө, үчүнчүсү талкаш оңой болот экен. Үчүнчүсү талкаш, төртүнчүсү батыр талкап калат экен. Ал кандай десе, биринчи коргон бул адамдын мустахаб, жанагындай бир шариатта мустахаб деген нерсе бар. Кылсаң күнөө эмес, бирок кылсаң сооп табасың, кылбасаң күнөө көрмөссүң дегенчи. Мисалы адамдар менен болгон мамиле, жеген ичкениң, турган турпатың, адеп ахлагың, сен адеп ахлагың начар болуп турган болсо, бул мустахабты шайтан бат эле талкап коет экен. Эмнекен бирөөнө келип токтот экен, десе, энеңди гана баланча кетти экен бүт. Автоматически субханалла баягыл адеби жоголот экен, шайтан үстүнө минип алып турган, ооздуктап алып туруп, бияка чабат экен, тияка чабат экен, чарчатат экен, оозун кургаганча чабат да сен. Билесиң, адам ачуусу келгенде оозу кургап калат десең. Унда эмне ушундай оозунан шилекей чачырап отуруп оякты кургап калат да, сөгүнөр, уруша берип, талаша берипчи. Карасаң эми кандай нерсени айтып атат пайгамбарыбыз. Ачууланба. Эми ушундай экен, шайтан ушундай биринчи коргону. Экинчиси сүннөт экен. Качан сен субханалла ушул пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдон чыга баштасаң, сүннөт деген амалдан үйгө кириште оң жак менен кириш, балким болмон жеш, эң эле жөнөкөй нерселер. Ассаламу алейкум деп жүрүш, бир тууганчылыкты куруу, ошон бирге намаздагы сүннөттөргө, жашоодо мечитке баруу дайыма сүннөтүн читап кое турган болсоң, үчүнчүсү секирет экен. Анан важиптерге алып баштайт экен. Ал важип деген нерсе менен шариатта милдеттүү түрдө кыла турган нерселер экен. Намазда болсун, адепте болсун, кайсы нерсе важип деген нерсе. Эми важибиңди талкаганга аракет кыл. Акырында бир күнү карасаң, парз болгон намазың, орозоң, зекетиң, ажылыгың өзүнөн эле калып калат экен да. Ушинтип кол салат экен. Адамдын жүрөгүнө качан күнөө кылып баштаган сайын шайтан оңоюраак кирет. Күнөө кылып атасыңбы? Оңой кирип баштайт. Анын үчүн проблема болбой калат. Ошо сен өзүңдүн жүрөгүңдү коргошуң керек. Эмнеден? Чоң душмандан, шайтан деген душмандан. Ал сени кечирим сураткысы келбейт. Айтат, сен туурасың дейт. Сен туурасың, дайыма идеальный жашоодо жашайсың. Сен эң туура жашап жүрөсүң, сен мындай, сенде күнөө жок деп айтат экен да.
кара кандай нерсе, сенде күнөө жок деп айтат экен.